Назарыңыздарда түз суроого 100 жооп көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде жүргүзүлүп жаткан чарбалык иштери боюнча кенен маалымат алалы деп чечтик. Бул үчүн биз окуу жайыбыздын административдик чарбалык иштери боюнча департаментинин директору Кантов Жеңишбек Абытбекович агайыбызды чакырганбыз. Куш келипсиз агай. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Университетте билим берүү илим багытында ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн окуу жайыбыздын материалдык техникалык базасы бир топ роль ойнойт. Ушул акыркы университетте аткарып жаткан чарба департаментинин иштери боюнча кичине токтоло кетсеңиз агай. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргыз-Өзбек университетинде акыркы аткарылган жумуштарга токтоло турган болсом, көзгө көрүнө турган болупчу. Биринчи очередте мен айтат элем, ошол мына биринчи окуу корпусуну суу менен камсыздоо. Бул проблема өтө көп жылдан бери проблема болчу. Суу толук менен келбей, жай күндөрү өчүп калат болчу. Бирок биз 2019-жылы башты 1 километр аралыктан суу түтүгүн отделин тарттырып келип, суу уладык. Азыр суу өзүңүздөр байкасаңыздар, суу постоянно суу алып турат. Окуу жайда. Экинчиден, мындан 3-4 жыл мурда ушул эле имаратта, биринчи окуу имаратындачы, отопление, жылуулук берүү системасы өтө начар болгондуктан жылуулук жакшы келбей, кышта бир аз ыңгайсыздар пайда болуп болчу. Аны да 2019-жылы трассаны жаңылап, азыр мына 2-3 жылдан бери корпус өтө жакшы ысып, ыңгайлуу шарт түзүлүп калды. Андан кийин эң эле көрүнүктүү болгон ушул биздин маданий эстетикалык борбордун курулуп бүтүшү. Бул зданиябыз 2000 жылдары башталып, бир 10 жылдай туруп калган болчу. Бирок жаңы жетекчилик келип, ректорубуз Чатылбай Кенейбаевич Райымбаев келгенден бери ушуга көңүл буруп, ушул зданиябызды, ушул маданий эстетикалык корпусубузду бүтүрүп, иштөөгө тапшырдык. Бул өтө университет үчүн эмес, бул шаар үчүн да өтө чоң маанилүү болду. Эң биринчи эле болуп, бул жерде Түркстой өтө чоң Кыргыз Республикасында Түрк эле эл арасында жүргөн Түркстой иш-чаралар өттү. Шаардык деңгээлде шаардык деңгээлде, республикалык деңгээлде иш-чаралар өттү да. Андан кийин айта турган болсом, бул мына өзүңүздөр көрө эле турсаңыздар керек. Юго-Восток кичи районунда жайгашкан номер 2, 3, 4, 5 окуу имараттарынын территориясы, аймактары бир калыпка келтирилип, фасадтар ремонт болуп, айнектери пластик алмаштырылды. Ички жолдору азыр көрсөңүздөр өзүнчө бир кооз болуп калды. Аянттарга брусчаткалар төшөлдү, асфальттар бузулуп кеткен болчу, асфальттар жаңадан төшөлүп, жүрүүгө, басууга мындай шарт түзүлдү да, эч ким мүдүрлү басып жыгылбай турган болду да. Андан сырткары ошол эле корпустардын ички ремонттору өткөрүлүп, ал корпустарыбыз Союз маалында 84-жылы курулган зданиялар болчу да. Алар былтыр ишке ремонтторун бүтүрүп алып, ыңгайлуу шарттар түзүлдү да, мындайча айткандачы. Андан сырткары ушул азыр эми окуу жайдын бардык сырткы көрүнүшү аябай сонун болуп, жалпы эл көрүп атышат. Анан бизде мынау шаардын түштүк чыгышында жайгашкан ошол номер 2 окуу корпусунда окуп жаткан студенттер үчүн спорт зал, футбол аянтчалары бар да. Анан бизде мынау биринчи окуу корпусунда ошондой шарт жок да, ушу жакын арада спорт зал курулат деген дагы кичине кептер болуп атат. Бул боюнча кандай маалымат бересиз? Туура айтасыз. Бул кеп эмес эле, бул чындыкка жатат. Сенде мына биринчи корпус, бул негизги главный корпус деп коебуз да. Бул жерде 3 факультеттин студенттери окуйт. Алар үчүн ыңгайлуу шарт түзүлгөнү менен спорт зал жоктугу. Бул деген сөз все равно бир кемчилик бар деген сөз да. Ошондуктан ушул эле корпустун территориясында спорт зал курабыз деп аракеттер башталган. Анын биринчи этабы фундамент орнотулган. Эми Кудай насип этсе, ушул жылы бүтүрөбүз деп аракет кылабыз. Быйылкы жыл ишке берилеби? Жок, эми спорт зал ишке берилет деп айта албайм. Сенде спорт залды эле курулушу тез бүтпөйт да. 2023-жылга бүтүрүп калсак да өтө чоң ийгилик болот да. Спорт зал мынандай болуп
түшө турган болуп атат. Бул фасад. Азыр эмеси даяр экен да, чийилип, фасады. Бул спорт залыбыздын долбоору даяр. Ушунун эле бир-эки маселелер бар, ошолорду чечип алсак. Азыр эми кандай ушул спорт залды баштап берүү үчүн кандай мындай көйгөйлөр дейсизби? Көйгөйлөр бул жактан шаардык бийликтер арасында бир аз өздөрүнүн уруксат бериш кагаздары бар. Бул эгер жеке менчик болсоңуз делечи, азыр мен силерге айтып берейин, жеке менчик болсоңуздар деле үйгө бир сарай курайын десеңиз, архитектурдан уруксат аласыз. Мамлекет деле ошондой да. Бул проект тем более көпчүлүктүү болгондуктан проекттер экспертизадан өтүш керек. Ошондой өзүнүн этабы бар. Ошо этаптарды өтүп алса эле бул стройка башталат. Негизинен бизде акча каражаты даяр, акча каражаты бул жактан финансирование бар. Бул жактан кемчилик жок. Бир гана ушул процесстерди бүтүрүп алсак, стройка башталат деген үмүттөбүз. Ушул эле суроо кылайын, мына ошол тиги түштүк чыгыш аймагында биздин окуу корпустарынын жанына дагы кошумча дагы бир окуу корпусу курулат деген сөздү уктук эле, ошол боюнча. Ооба, туура айтасыз. Ал жакта номер 4 окуу имарат аймагына 5 этаждуу жаңы здание курабыз деп, анын долбоорлору даярдалып жатат. Проект мындайча айткандачы, долбоор даяр болуп жатат. Алардын долбоорун бүтүрсөк деле, анын деле долбоорун бүтүрсөк, мына спорт залыбызга жараша эле ушундай өзүнүн процесстик жолдору бар. Аларды өткөрсөк, ал жакта башталат. Ал жак заманбап здание болот, 5 этаждуу. Мүмкүнчүлүгү чектелген студенттерибизби, адамдар, жарандар үчүн ичинде лифт каралат. Бул өтө бир кооз здание. Фасадтарын уже тактап чыктык. Өтө бир кооз здание болмокчу. Ичинде ашканасы, лабораториясы, бул мындайча айтканда окуу лаборатория корпус болот. Бул окуу имарат кайсыл убакка башталып, анан кайсыл убакка бүтүрөлдү деп мындай болжолдуу ойлонуп атасыздар? Бул имаратыбыз жакынкы жакын келечектеги деп коеюн. Мен азыр биринчи быйыл, кийинки жыл деп айтпайын. Сен азыр биз алдыбызда мына спорт зал турат. Сени ушул корпустарга, ушул корпуста окуган студенттерге ыңгайлуу шарт түзүп берсек, эми азыр зарыл болгону биринчи этапта. Андан кийинкилери экинчи этапка кетет да. Андан сырткары ушул оңдоп түзөө иштеринен кайрылсак, мына биздин номер 7 окуу корпусубуз бар да. Ал жакта дагы оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп атат. Анан ал окуу имараты кандай багытта иш алып барат? Же факультет, колледждерден көчүрүлөбү, же башка бир багытта иш жүргүзөбү ал жерде? Бул 7 корпусубуз илгерки тарыхын айта турган болсом, илгерки тигүү фабрикасы канат болгон болчу. Аны биз 2000 жылдары университетке өткөрүп алганбыз. Андан кийин кайсы бир жылдар ал жерде окуу процесси да жүргөн, факультеттер жайгашкан. Бирок баягы швейный фабрика болгондуктан ичинде студенттерге ыңгайлуу шарттар болгон эмес. Кийин студенттерибизди биз Юго-Восток кичи шаарчасына корпустарга, имараттарга көчүрүп кеткенбиз дагы, корпусубуз туруп калган болчу. Азыр эми ошонун ишин кайра жандандырайлы деп, алда уже проекттер даяр. Аны дагы биз реконструкция жасайбыз деп атабыз. Реконструкция жасасак, ал жерде проекттерин мындай толук көргөзө албайт экенмин. Бир гана мынасын көргөзсөйүн. Мына бул ички көрүнүш болот да. Ички көрүнүш болот. Ушундай студенттер басып жүргөнгө зона отдыха болот. Баягы торговый центрлер болот. Окуу корпусу болот же? Жок, окуу корпус болот да. Окшоп студенттерге отурганга зона болот, отдыха болот. Сырты мындай. Сырты да оңдолуп, мындай бир заманбап жаңы бир имарат болмокчу да. Буюрса заңгыраган окуу имараты болот экен. Заңгыраган бир имарат болуп, ал жердин аянттары боюнча бир гана эмес, бир 3 факультетте жайгаштырса болот. Ар бир этажда бир факультетте. Ал жерде окуу класстары, өздөрүнүн окуу класстары, лабораториялар класстары, актив залдары, спорт залы. Спорт залы да бар. Спорт залы бул окуу имараттын тамында болот. Ичинде. Крышасында. Крышасында ошондой проект жасап атабыз. Биз ошондо жерден утурбайбыз да. Биз сен азыр крышабыз бар. Ошонун ичинде убагында 2000 жылдары биз крышасын оңдогондо ошондон пландаштырып калтырып кеткенбиз. Ошол жерде спорт залы болот да, ичинде раздевалкасы, душевой, башкалар болуп шарт түзүлөт. Буну жакынкы аралыкта тендерге берилет. Андан кийин быйыл баштайбыз деп турабыз.
Кудай насип этсе баштап калсак, бул дагы быйыл болбосо кийинки окуу жылдарга тапшырылат да. Буюрса мынау бир 2-3 жыл аралыгында бизде бир топ жаңылануулар дагы болот экен да. Жагынуу окуу имараты, андан сырткары биздин окуу 7-чи окуу корпусубуз оңдолуп түзөлсө. Азыр эми бизде студенттерге бир эле университеттеги материалдык техникалык базаны чыңдабастан мына жатакана маселеси да бар да. Жатаканада кандай иштер жасалып атат студенттер үчүн ушул эми ал жерде жылуу болуш керек дегендей жатакана боюнча дагы. Ооба, туура айтасыз. Бизде Юго-Восток кичи районунда жайгашкан окуу имараттарынын территориясында аймагына деп койду, жатаканабыз бар. Ал жатаканабыз 300 орун эле 300 орунду да. Азыр студенттердин саны көбөйүп атат. Жатакана куруу боюнча дагы ал жатаканабыздын 1-чи этажында жана Б блогунда азыр окуу процесстери жүрүп жатат. Биз мына план келип чыгып атат да. Мына 7-чи корпусту бүтүрүп алсак, ал жактагы жайгашкан жатаканада жайгашкан окуу пока мен кимдер экенин айтпайм. Ал жакта окуп жаткан факультетти, башка колледжби болсо, биз алар жылса, жатаканабыз отдельный кайрадан жатакана болмокчу да. Ал жерде корпусубузда азыр электрическое отопление, электр токуна отопление берилет да. Ошондуктан быйыл кышкы сезонго отдельный откана, котельная деп коет, отдельный откана жатакана үчүн. Ал жатакана үчүн дагы, ошо корпус үчүн дагы, ана Югосто жайгашкан 2-чи, 3-чү, 4-чү окуу имараттар үчүн да отдельный откана курулат. Жатаканабыз ичинен ал дагы 84-чү жылдар курулган здание, өмүрүндө ремонт болгон эмес, капитальный ремонт болгон эмес. Анын ичинде дагы биз ремонт баштайбыз. Ремонт баштасак ичинде мебелдер алмашат. Кошумча сан үзүлөт, түзүлөт. Ашканалар түзүлөт ичиндечи, этаждарга студенттер тамак даярдаганга. Капитальный ремонттон өткөрөбүз да. Былтыркы этабыбыз биринчи фасад айнектер алмаштырыш керек болчу. Аны жасалып бүттү. Жасалып бүттү. Кийинки этабыбыз ошол жумуштар каралып атат. Азыркы мен айткан капиталдык ремонт жатакана. Ал бүтүп калса, ал жерде 300 эмес, уже 1000 студент жайгашканга болот да, ужечи. Условия түзгөндөн кийин студенттерден уже ал жакта уже спрос көбөйөт. Негизинен ошол анда бул иш бир 2 жылдын нарак берагында буюрса жолго коюлуп калгыдай да. Жок, жатаканабызды быйыл ремонт. Ал жерде жок, ремонт иши быйыл, бирок ал ошол жатаканага жайгашкан корпустагы студенттерди азыр 3 этаж, баягы А блогунда 3 этаждагы жатакана студенттер жашаган этаждарды ремонттон өткөрүп алсак, өтө бир жыңгайлуу шарт түзүлөт деп ойлойм. Рахмат агай. Ал жалпы ушул университет үчүн дагы бир айтылбай калган пландар болсо ошолорго да токтолсоңуз агай. Ушул акыркы ушул 2-3 жыл аралыгында мына мен азыркы биз сөз кылгандан тышкары да кандай бир 5 жыл, акыркы мына 5 жыл, биз мисалы 1 жылдык, 2 жылдык, 5 жылдык деген пландар коюлат да. Ушул акыркы 5 жылдык ушул пландарда кандай дагы иштер аткарылышы мүмкүн? Азыркы айтылбагандан сырткары дагы. Сурооңузга рахмат. Мындай жалпы көрөрмандар дагы алдыда бизде мындай болот экен деген бир күтүү болсун, сезими болсун деген ой. Сурооңузга рахмат. Бизде мындай да иштерди аткарыш үчүн менин сунушум эле ректордун сунушу эмес да. Бул баарынын сунушу болуш керек. Мисалы биз аткарып аткан жумуштарды жаңы окуу жылы башталганда окумуштар кеңешинде 1 жылдык планды тактайбыз да. Ошого мен дайыма кайрылып жүрөм да. Декандарга, ага эжекелергечи сунуш бериңиздер. Сенден мен көргөнүм башка, алардын көргөнү башка, талабы башка болуп калышы мүмкүн. Сиздер сунуш берсеңиздер, ошого жараша биз бул жактан пландаштырайлы, сметаны түзөлү депчи. Мен студенттерди эле чакырып кетет элем. Сенде студенттер общежитияда жашайт, мисал айтсамчы, жатаканада. Алардын 2 көйгөйү бар. Ошол жерде биздин телефондорубуз илинип турат. Чалып, WhatsApp номерлери сурат. Ага, бизге ушундай ыңгайсыз болуп атат десе, биз ректорат обсуждение кылып планга киргизип коебуз да. Ошондон жумуштар болот. Сиз айткан алдыңкы 5 жылдыкта азыр эле айтып кеттим. Спорт залды бүтүрүп алсак, 1-чи корпустун имаратындагы, 7-чи корпусту бүтүрүп алсак, Юго-Востоктогу корпустарыбызга отдельный баягы башка өзүнчө турган откана куруп, жатаканабызды толук жатаканага айландырсак, жакында алдында турган 5 этаждуу зданияны куруп алсак, андан сырткары ал жакта биз спорт площадкасы, открытый спорт площадкасы жок болуп атпайбы? Ошондой возможностьубуз бар. Ошол жактарды даярдап алсак,
Бул келечекте бул 5 жылдыктын планы болуп атат да. Азыр эми окуу каналар, аудиториялардын бардыгы негизинен толук кандуу ремонттон өтүп бүттү быйылкы жылы. Ооба. Бул окуу каналарынын ремонттору жылга өткөрүлөт. Жылга август айында текущий ремонт болуп, жаңы окуу жылына даярдалат. Ал бардык корпустарга аралысындачы. Былтыр 2-нчи, 3-нчи, 4-нчи корпус жасалган болсо, анда биринчи корпустарда, 6-нчы корпуста, жатаканабызда өзүбүздүн күчүбүз менен жасадык, ремонттордон өткөрүлгөн. Ал жерде мисалы бизде багы биз окуп жүргөн мезгилдерде парталар, столдарыбыз эски учурлар болгондон анан азыр бизде ошол нерселер да жаңыланып атабы. Стол мына ушул биринчи корпуста окуган студенттер байкаса керек. Былтыр биз жаңы блокторду койдук, студенттик блокторду койдук. Класска кирсеңиз, ал блокторубуз естественно башка көрүп берип турат. Югославия корпустарга салыштырганда бул жакта көрктөрү башка. Аны өткөндө планга түзгөнбүз. Азыр аны обработка болуп атат да, заявкалардычы. Жакын күндөрдө алда тендерге берилет. Класстарда блоктор алмашат, стул деген нерселерчи бар, керектүү эмелектер алынат. Андан сырткары мына 6-нчы корпусубуз бар, өзүңөр билесиздер, Шакиров көчөсү 80-дечи. Ал 67-нчи жылы курулган боюнча турат. Колледж кесиптик лицей. Ошол жер алдагы планга киргизгенбиз да. Ал жагда фасад оңдолот, тамы оңдолот. Быйылкы жылы Кудай буйруса андагы тамыны, фасадын оңдоп, айнекер алмаштырып, анын ички ремонттору бар. Ремонтторун өткөрүп, ичинде эмелектерди алмаштырсак, алдагы толук азыр деле шарт бар. Но биз аткаргандан кийин ал жакта өтө чоң жакшы ыңгайлуу шарт болот да. Азыр бизде негизинен ушу окуу корпустары, анын ичинде окуу каналарынын бардыгын толук кандуу студенттер үчүн шарттар түзүлгөнүнө баса белгилеп айтып кеттиңиз агай. Сиздердин ушу алдыда иштериңизге ыраазычылык билдирип коеюн. Рахмат. Буюрса дагы жакшы, жагымдуу шарттар түзүлөт экен. Ал үчүн биздин студенттерибиз ушу биздин окуу жайдын окуу корпустарына, аудиторияларына аяр мамиле жасашын биз суранат элек. Кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирейин агай. Рахмат. Жыйынтыктоочу сөз берейин сизге. Анан ошону менен биз эфирибизди жыйынтыктайлы агай. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр студенттерибизге кайрылып кетет элем. Мына өзүңүздөр байкагандай акыркы жылдары өтө чоң иштер жүрүп жатат. Мен биринчиден сиздерден кечирим сурайм. Сенде сиздер окууга келгениңизде ремонт иштерибиз бүтпөй калганда ыңгайсыздар пайда болот. Сенин ал процесс өтө алысыраак болгондон убагы жетишпей калдыбыз да. Экинчисинен өзүңүздөр көрүп турасыздар канча жумуштар аткарылат. Ошондон азыр мына Сыдык мырза айтып кетти. Сиздерден ушул жасалган нерсеге аяр мамиле кылышыңарды суранып кетет элем. Сиздер окуп кеткенден кийин да бул жакта келген студенттер окуй турган болуш керек. Сен ар бир окуган студент өзүнүн университеттин патриоту деп сезсе, ага эжекелер өзү патриотубуз деп сезсе, биз алдыга өнүгөбүз. Дагы кандай алдыбызда кандай иштер турат, жаңы кандай, дагы эмне өзгөртсөк болот, дагы эмне кылсак болот, аны сиздерден сунуш күтөбүз. Рахмат. Рахмат агай, сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Алда дагы аткарыла турган иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Окуу жайыбызды өнүктүрүп, окуу жайыбызды жаркырата бериңиздер деген тилекти билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кайрадан кийинки эфирден жолукканча саламатта туруңуздар.